Bismillahirrahmanirrahim. Innelhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve berekatuhu. Allah Ta'ala'a şükürçülük olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat jana salamlar olsun. Bugünkü öte turgan temabız tobo. Ötkön işke tobo kılуу. Tobo degen sözdün manisi albatta Arap tilinden alıngan, tevbe dep koyat. Kaytuu degen söz. Burunku jaman joruktардан kaytuu. Toora эмес иштерден kaytuu. Toora эмес мүнөздөрдөн kaytuu. Toora эмес adepke, madaniyatка toora келбеген адамдардын көңүлүн оорута турган кыймыл аракет болсун, сөз болсун, мамиле болсун. Ошолордун баарынан kaytuu деп эле түшүндүрүлөт өз баягы сөздүктөгү мааниси. Ал эми шариаттагы мааниси Алла Таала буйруп койгон нерселерди аткарбай коюп, тыюу салган нерселерди кылып коюп, ошондо жасап аткан, ошол учурдагы жасап койгон, кетирип койгон күнөөсү үчүн өкүнүп, Алла Тааланын буйругуна кайтуу, шарият жолу менен жашоого кайтуу дегенди түшүндүрөт. Бұл шариаттағы мааниси. Бұл болгону чындап тоба кылып, ван надам деп коет, өкүнүү керек экен. Мен ушуну туура эмес кылып турмун, кой, экинчи мындай ишке барбайын деп. Айым тоба кылдым, Кудай сактасын эме. Мындай сөз таап алганбыз азыр эме. Пендечилик да депчи. Пендечилик эме эмне кыла алам деп. Бүт ишти кылып кое берет. Бияга кандай болду? Пендечилик да деп. Анан жаман жанды кашайттыңар дегендер дагы чыгып атат ошон үчүн. Туура эле да. Кылгылыкты кылдыңыз. Туура эмес нерсени жасадыңыз. Бирок адат болуп калган. Анан кокус элдерге билинип калса, бияга кандай болот? Десе, пендечилик да эме. Андай болбойт да. Элестетиңиз, сизден мен сизге барып жолуктум, убадаңызды алдым. Мен да сизге убада бердим, шам намазына жолугабыз деп. Анан бүгүн күтүп атасыз мени шамда. Келбей калдым. Анан эртеси жолуктуңуз. Молдоке, кече күттүм го сени шамда. Десеңиз, таксыр кечиресиз. Бир тууганым кечиресиз. Бул жагы пендечилик болуп кетти. Бир жолу кечиресиз. Экинчи жолу дагы бир жерден убадалаштык. Пешим намаздан кийин баланча жерге бөкөбүз барып, балдар үйү бар экен мисалы. Ошону барып зыярат кылып келели дедиңиз. Анан эмне кылат? Сиз жок, мен жокмун да дагы. Адатынча жокмун. Барбай койдум пешимге. Сиз күттүңүз. Анан өзүңүз жалгыз барасыз дагы. Анан дагы жолугасыз да. Ассаламу алейкум. Өткөндө шамда келбей койгонсуң. Бүгүн пешимге дагы келбей койдуң го. Өкөз жолу тигил жака бармак эмес белек десе, мен эмне дейт экен? Тууганым кечиресиң бия пендечилик. Анан пендечилигиңди деп наркы сөз айтпай эле койнум, түшүнөсүздөр да. Ошондой дейсиз. Башыңда калсын дейсиз. Жол болсо грубый латын урдум ошо пендечилигиңди дейсиз. Кайра турбай коюп атпайсызбы? Алдын ала айтып коюшуңуз керек. Тууган, мен бара албайт экем, чалып, анан кээ бир бар экен, мен WhatsApp-га жазып койгом да. Ал WhatsApp-ын ачпай калсам эмне болот? Telegram-ын ачпай калсам эмне болот? Чалып эле айтыш керек. Жооп берген жокпу? Демек сизге алдын ала убадалашылгандыгы үчүн барышыңыз керек болот. Атайын өкүлүңүздү жөнөтүшүңүз керек. Сизде ал аткара ала турган болсо. Мына тиги тууганыбыз келе албай калды, анын ордун мынакей мен аткара турган болдум деп. Момда болуп калды деп. Себеби кыскасы биз менен убадалашкан адам кетирген убактысы, убадаланган иши аткарылбай калбаш керек да. Сөз түрдө аткарылыш керек. Мына тобонун оригиналдуусу ушундай болот экен. Экинчи кайталабашыбыз керек. Өкүнүшүбүз керек дагы. Вал-азму аля адами итьяниhi fil mustaqbal. Келечекте ал ишти мен жасабаймын деп өзүңүзгө өзүңүз сөз берет экенсиз. Тобонун шарты ушул. Өкүнүш керек. Бурунку ишке.
Ошо жасап аткан күнөөнү, адат кылып аткан күнөөнү учурдан баштап токтотосуз. Токтотуп туруп, шарт кайра башынан жыйынтыктайлы. Өткөн иш жасап жүргөн адатыңызды, күнөө иштериңизди токтотосуз учурдан баштап. Келечекте мен муну ошол жасап аткан ишиңизге аябай өкүнгөн абалда дейт. Экинчиси, ушуну кылбашым керек болчу. Беймарал туруп алып эми тоба кылабыз эми, эмне кылабыз эми дебей, чындап тоба кылам, кой мунун кереги жок. Чындап эле бирөөнүн акысын мен жебешим керек. Уурулук менен окат кылбашым керек. Эгер мен уурулук менен окат кылсам, эртеңки күнү мектепти атиличам, 5 менен бүткөн баланы тарбияласам, илим алыш үчүн өтө деле чоң мээ деле керек эмес экен да. Жанталашып отуруп, анткени кандай гана адам болбосун, Кудай Таалам үйрөнүп кеткенге жөндөмдүү кылып жаратыптыр бизди. Жалаңкыч болсо деле үйрөнүп ала берет экен ал. Балекет болсо делечи үйрөнүп алат экен дагы. Эртеңки күнү мамлекетибиздин келечегин талкалай турган, жута турган, жана кайсы бир куудул агабыз айткандай, мине болсо деле жей бере турган балдарды өстүрүп алышыңыз мүмкүн. Себеби өзүңүз арам окат менен балдарыңызды чоңойткондугуңуз үчүн. Ошондой экен да. Мен мисалы акырын барып туруп, бул эмне байда деп туруп 100 коюңуздан 5-6 койду акырын апарып алып союп балдарыма жедирип атсам, уурдап барып. Мен арам тамак менен чоңойткон балдарым эртеңки күнү Кудай сактасын. Эмне болот экен? Элдикин эле эмес, мамлекеттин келечегин жей турган бала болуп чыгышы мүмкүн. Коркпойт ал. Кудайдан коркпойт. Баягы кыргыздар бир эле сөз менен айтып койгон, сөз жетпей калып акырында. Койнен ал Кудайдан жөө ачкан адам ал депчи. Ага жоло ойло. Акыркы сөз ушул. Ошондой кайманатка конуп калгандан Кудай сактасын. Жогам жөн эле кал. Кудайдан жөө ачкан адам ал. Ал өтө начар адам, айнанайын жолобо ага депчи. Эмне деген сөз муну? Каяктан табасыз муну? Словардан издеп таппайсыз муну. Бул ата-бабабыздын илгерки сөзү. Окмуш неме. Сай сөөгүңө чучугуңа чейин жетип, өмүр бою бала чака, небере чебереңизге чейин унутулгус болушу мүмкүн. Андай аттар дагы бар, аларды айтпай эле коелу. Бизде тарых санжыран ошо үчүн сүрөт. Эмнеге сүрөт? Кой, ушу тарыхымды булгап койбойун. Эртеңки күнү эл эмес, өзүмдүн урпактарым мага наалат айтпасын. Ким десе баягы баланча, Кудайдан жөө ачкандардын тукуму деген атка конуп калышыңыз мүмкүн да. Же болбосо баягы жеп жутардын балдары деп, эл акысын жеп жутар деп. Анан лом жутар деген дагы аттар бар. Ал жана мен сени манчыр коголорду айтат аны. Какайып калган. Атасы келдиби, кайнатасы келдиби, жөнөкөй киши келди, баары бирдей. Бир тыйын. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Болду. Тепсиз монда учурашып коет. Түз бир колдоп. Болду, отурасыз. Тура бересиз. Какайган бойдомда. Ийилип койбойт ал. Аны кыргыздар эмне деп койгон? Ал лом жутуп алган ал. Ийилейин дебейт ал. Анык болгон ошол ал. Капа болбой эле койгон ал. Бүттү, башка даба жок ага. Шипа жок. Ошо сөздү гана кайманатты берет. Какайтып гана мөр басылат. Лом жуткан баланча деген бүттү. Зыңкыйган бойдон өтөсүз. Өтүп кетсеңиз да эч ким кейбейт. Рас болду айнанам ушу кетип. Тынч болобуз. Мунун ордуна дурусурага келип, эл баксын, журт баксын дейт экен. Акыйкат көкүрөккө батпайт экен. Эмне кылалы? Шарият ушундай экен. Ошон үчүн шарият эчтеке бузулбайт. Бул атасына, чоң атасына, тайтасына, же небере чебересине каралбайт. Бул баарына бирдей кете берет экен. Чүй, нарын, көл, өрөөнүнө, тарыхка көз чаптыра турган болсок, ким дини медресени өнүктүргөн деп суроо берсек, Ормон хан экен, жообу. Ормон хан атайын Бухарадан, бизче айтканда Букарадан, Чалдыбар жакта Букара деген айыл бар, билесиздер. Сыймыктануу менен коюшкан, ошондо жөн койгон эмес. Балким башка да уламыштары бар, себептери. Бирден бир себеби да ошол, Букара деп. Бизде дагы аалымдар чыгыш керек деп. Ошол Ормон хан атайын 3 аалымды алып келген. Өзүнүн учурунда. Кой, элибиз, журтубуз дин жагынан да өнүксүн. Аалымдар чыксын, каарылар чыксын. Дини саватсыздыгыбыз жоюлсун. Dini саваттуулугубуз көтөрүлсүн. Кээде шашып кетип тура эмес сүйлөп алат экенбиз.
сауаттуулукту жоюп депчи. Жок, сауаттуулук жоюлбайт, сабатсыздыкты жоюш керек. Сауаттуулукту көтөрүш керек, өйдө көздөй. Ошо сауаттуулугубузду көтөрөлү, сабатсыздыкты жоёлу деп Ормонханды а дейбиз, бу дейбиз, баары бир кыйын киши болгон экен. Кыйын. Мына ошондой 3 аалымды алып келип окутуп, жана элге таалим тарбияңарды бересиңер деп, акча тыйындан ойлонбогула деп аларын берген экен. А биз келип окутпайсыңбы дей беребиз го. Ал айлык маселесин чечип коюптур. Чечип туруп, ойлонбойсуңар, жалаң гана элди кантип аалым кылабыз, кантип билимдүүлөрдү чыгарабыз. Жок дегенде адал арамды ажырата билиш керек деп туруп, далил катары айтып берели сиздерге. Маны баарыңыздар билесиздер, биздин эл сөз баккан элбиз. Ар кандай кепти кууган эл эмеспиз. Эми кийин эле пайда болду. Ага да өзүбүз себеп болуп атабыз. Билинбеген мына 40 жаштан өйдөңкүлөр аксакалдардын катарына кадам шилтей баштадык да биз дагы. Аксакалдардын сөзүн укканга жарайбыз, сүйлөгөнгө жарабайбыз го. Бирок укканга жарайбыз да биз. Сөздү ак караны ажыратып. Ошондой абалда тургандан кийин кечке саясат сүйлөбөй, тарых, санжыра өткөндө да айтканбыз. Нарк насилдерди гана сүйлөп отурганыбызда, балким башкача балдар дагы өсмөк. Эртеңки күнү төргө эмес деп босого да отура албай калышыбыз мүмкүн. Эгерде өзүбүздүн салт санабызды, нарк насилдерибизди балдарыбызга айтып олтурбасак, чекеден эле көрүнгөн отурган эле жерден тынбай эле саясаттын сызын деле түшүнбөйбүз балким. Бирок саясат жолу эле сүйлөй беребиз. Саясатты жалаң саясатчылар сүйлөсө рахат бул. Өзүнүн ээлери сүйлөсүн. Курулуш боюнча курулушчулар гана сүйлөсүн. Ушундай экен да, ар бир нерсенин өзүнүн ээси бар. Ошолор сүйлөсүн. Соодагерчилик боюнча мына машинаны алып саткандар сүйлөсүн. Мен сатпагандай мен эмне кылам аны сүйлөп? Ошо машинаны алып сатып, чет өлкөдөн алып келип алып нары бери сатып аткандар сүйлөсө рахат болот экен. Себеби ал билет, иштеп атат ошо менен. Бул дагы ошондой экен. Ормонхан эми атабыз да кыргыз элинин атасы бул. Стратег болгон. Кыйын киши болгон. Ошол киши туугандар, мынакей 3 аалымды алып келдик. Бирок кээ бир оюндарыбыз бар экен, шариятка каршы келет экен. Мисалы, төө чечмей. Кичине уятсызыраак экен, ушуну өткөрбөй эле коелучу деп токтоткон ошол Ормонхан болгон. Ак чөлмөк, мындай адалыраак беркеле оюңарды ойногулачы. Тигиниңер чатагыраак экен. Кой муну мындайраак кылалы деп. Мына хан башы менен өзгөрткөн, салым кошкон. Буларды окубайт экенбиз. 5-6 арабча китеп окуп алып, мына мен үйрөтөм силерге дин деп чыга калып атпайбызбы? 5-6 китеп окуп алып эле. Колуңан бая жатагалы ат үркүтөт деп атка кыргыздар. Жини келген үстү айткан экен. Колуңан жатагалы ат үркүткөндөн башка эмне келет сен колуңан дейт экен да. Ар кимди бакылдап эле ата-энелерибиз ата-бабаларды киритке чаап эле, мына мен кыйын, мен үйрөтөм силерге дегендей образ менен жашап аткандар дагы бар азыр. Ошондой элес менен. Биртке байлыкча, биртке мансапча, биртке билим тийип калган. Ошо менен эле бакылдайт эле. Анын кереги жок экен. Ошондуктан дагы кайталайбыз. Нурмолда атабыз айткандай, тарыхыңды таңганың тамырсыз болуп калганың деп, тарыхый улуу инсандарыбыздын атын эле атап калбастан, алардын өмүр баянын, басып өткөн жолдорун окубагандыктан көрүнгөндү ээрчип кеткенге да даяр болуп калып атабыз да. Идеал кармабаныч. Мына укмуш сүйлөйт экен, кыйын экен. Муну башы укмуш иштейт экен, гений экен деп. Өзүбүздүн ата-бабаларыбыздын жолуна кирбегендиктен жана учкул айтылган сөздөргө маани бербегендиктен. Бетеге кетип бел калат. Бектер кетип эл калат. Осмо кетип карасаңыз каш калат. Оомат кетип бак калат деген экен. Бул сону сөздөр бар. Ошолордун баарын биздин ата-бабаларыбыз айтып кеткен. Эми шариятыбызга ушунчалык салымын кошуп кеткен биздин ата-бабалар болсо, эми биз дагы кийинки муундарга эч жерин албай кошпой, сак саламат өткөрүп бергенге аракет жасашыбыз керек. Мына ошол теманы максатыбыз биздики ушул болуп атат. Тобо кылуу өткөн ишке. Балким алар бизге аманат кылып калтырып кеткен ислам динибизди, басып өткөн жолдорубузду өткөрүп бере албай кыйналып аткан болушубуз мүмкүн.
Құдай бұйырса бары соның болады. Ойлануу эркин болгон, сөз сүйлөө эркин болгон, илим алуу эркин болгон учурдабыз азыр. Эч кимди тыйган жок. Дүйнөдө канча тил бар? Каалаган тилиңизди үйрөнүңүз деп атат. Шариат илимин мына жерде отуруп алып, билимди бирөөнү кармап алып, мына жерди мен түшүнбөй атам, түшүндүрүп бере аласызбы дегенге ойлонбостон сураганга мүмкүнчүлүк бар азыр биздин мечитте. Туурабы? Кыргызстан мамлекетибизде ушундай азыр. Кандай гана дини илим билимди алганга сизде толук мүмкүнчүлүк бар. Эч ким тыйган жок бизде. Кудайга шүгүр. Ошол жана Советтер Союзундагы көзүнөн тынбай жаш агызып, түнкү тахажжуттарга туруп, ыйлап бата тилектерин берип кеткен ата-бабаларыбыздын, энелерибиздин батасынын шарапаты менен азыр мына чартактап, жыргап, өнүгүп аткан учурубуз. Кудайым ушуну эми кут кылсын. Эгерде ушул абалда мага жакпайт дегендер болсо, анда кыйналган кошуна өлкөлөр бар. Аттан атабасам деле түшүнүктүү. Барсын, жашап көрсүн. Анан дин эркиндик кандай экенин түшүнөт экен. Бизде жыргал азыр. Кааласаңыз, талантыңыз барбы? Айыл өкмөт бол, элге кызмат кылыңыз. Болбой деле кызмат кыла бериңиз. Эч ким тыйбайт сизди. Жол салыңыз, көпүрө салыңыз, мектептерди ачыңыз. Эч ким тыйган жок. Мамлекеттик деңгээлде мектептерди ачсаңыз болот азыр. Кудайга шүгүр. Эгерде талантыңыз таш жара турган болсо. Тообанын эң негизгиси 4 шарты бар. Биринчиси күнөөдөн үзүлүү. Барбайм болду деп. Экинчиси жасап койгон күнөөңүз үчүн өкүнүү. Туура эмес кылып турмун ушуну деп. Экинчиси бул. Үчүнчүсү кайра кайтпайм деп ниет кылуу. Бүттү, мен кайтпайм деп. Төртүнчү шарт. Кокус кайсы бир пенде менен аласа бересе же анын акысы болуп бир жерден ката кетип алган болсоңуз, ошол адамды разы кылмайынча тообоңуз кабыл болбойт дептир. Мисалы, мен сизди сөгүп, ашатып, кыраты менен, же болбосо бир акчалайбы, бир акыңызды жеп койдум. Каабаны 7 жол эмес, 7000 жол айлансам дагы Кудай Таалам күнөөмдү кечирбейт экен. Сизден алган акың, сизден мага берген акыңызды кайра бербегендиктен. Эмне үчүн мен сиздин акыңызды жешим керек? Анда тиги христиандардан айырмасы жок болуп калбайбы? Бир жума бою күнөө кыласыз, бир жумадан эмне кылат? Сууга чүрүп туруп, күнөөң кечирилди, бара бер деп коет, туурабы? Жыргалды алардыкы. Бир жума ичинде нормально күнөөңү жасай бересиз. Анан келет сууга чөз, болуп, мында туруп, болду, күнөөң кечирилди, бара бер деп коет, бүттү. Мусулманчылык андай эмес. Ушунчалык тообо кылыңыз, экинчи кайтпаңыз ага дейт. Барган болбойт. Ширктен башкасын кечиреткенде эле урдура бергенде болбойт да. Бола берет, эчтек болбойт. Эми Кудай жанагы башында айтпадыкпы? Пендечилик эми биягы депчи. Пендечилик өтпөй калат экен. Эгерде кайсы бир пенденин акысын жеп койгон болсоңуз, же аны чектен чыгып капа кылып койгон болсоңуз, барып муну ыраазын алышыңыз керек экен. Өткөндө мен шашпай калып турмун, капа болбоңуз деп. Анан кээ бири болот, тынбай эле чалгылап эле, анан капа боло бериши мүмкүн. Чалсам албайт деп. Аз алыс жакын кылган WhatsApp бар. WhatsApp-ын эле жазып коюңуз, балким сабакта отургандыр, балким 90га чыккан атасын карап отуруп, ошак менен мээси алаксып аткандыр. Кактан билесиз аны? Бош эмес. Ошон үчүн аны да туура түшүнүп, мусулмандын сыпаты бир нерсени оң жагынан алганды үйрөнүшүбүз керек экен. Жакшы жакка эле оодарып бериш керек. Дайыма мисал келтирип айтып кетебиз. Адаби китептерибизди окумайынча адамдарды сен капыр, мен мусулман деп бөлгөнгө маш болуп калышыбыз мүмкүн. Жөндөмдүү болуп калышыбыз мүмкүн. Мисалы бизде момундай сөз бар. Жолуң шир болсун, жолдошуң кыдыр болсун дейт. Тура ушундай сөз барбы жок бизде? Бар да. Атабыздан колдонуп келгенбиз. Эми муну ширк деп туруп атабыздан келаткан сөздүн себеби менен баарын биз кантип капыр дейсиз. Араб тилинде балага деп коет. Балага деген сөз кызыл тил деген сөз. Салыштырып айтат бир нерсеге. Ошо кыска айтылат, ичинде толтура маани чыгат. Мисалы пайгамбарыбыз
Hamza radıyallahu anhu'nu ne degen? Asad degen. Arslan degen. Hamza radıyallahu anh arslan emes al. Arstanday bolgon. Arstanday kayratlı bolgon. Arstanday bekem bolgon ıkılası. Öte күчтүү болған. Hazreti Umarga orusça ayтканда упор берген, жооп берген. Келсе, жашнакай келсе тозуп алабыз. Кокус башка ой менен келе турган болсо, мына кылыч менен башын кыя чабам деп, даап, духу менен, эрки менен турган Хамза радıyallahu anh болгон. Ошон үчүн Вахши радıyallahu anh ислам динин кабыл алса дагы, пайгамбарыбыз не деген? Вахши, ислам динин кабыл алышың менен куттуктайм. Бирок менин алдымдан чыкпагын деген. Эмне үчүн? Seni görgönde men baya Hamzаны эстеп кетип, жек көрүп албайын seni. Жаман көрүп, күнөөгө батып албайын. Макулбу деп алдынан чыгарган эмес. Баары эстеди да. Көрбөйт, ошондой Хамзаны не деген? Арыстан деп сыпаттаган. Арыстандай деген сөз бул. Арыстан эмес. Ошол сыяктуу Кыдыр алейхиссалам баарыбыз эле жолго чыга берсе, Кыдыр алейхиссалам кимибизге жетишет, баарыбыз менен дос боло берсе. Туурабы? Мына сиз жолга чыктыңыз. Айнан айнем жолуң болсун, жолуң шыр болсун, жолдошуң Кыдыр болсун. Мында Кыдыр алейхиссалам деп айтылат, кээ бири Кыдыр деп эле айтылат мындай эле. Пайгамбар эмес экен, бул талаш. Ар бирибиз менен келе дос боло бермек беле, жолдош боло бермек беле. Болгону бул жерде салыштырып атат. Кыдыр алейхиссалам кандай Муса алейхиссаламга жолдош болгондой, сага да ошондой мыкты жолдоштор, жакшы жакка жетелеген бир жолдоштор насип болсун деген эле сөз ал. Каалоо тилек бул. Билесиз да, Кыдыр алейхиссалам айткан го. Муса, эмне иш Курандагы аят бул. Мен эмне иш кылсам, эмнеге минттиң деп сурабайсың. Анткени мен сени жаман жакка түртпөйм. Жалаң жакшы жакка айтам. Анан иш баары бүткөндөн этегинде айтам сага себептерин. Болгону сабыр кыласыңа дейт, тууган сураныш дейт. Эгерде сабыр кылбай, эмнеге минттиң, эмнеге дей берсең, экөөбүздүн жолубуз эки баш болуп кетет анда дейт. Экөө мен кетем сенден дейт. Дегенде анан кийин ана макулдап атпайбы? Ошону көрдүңүздарбы? Жакшы жакка жетелеген жолдош болот. Биздин ата-бабабыз ошол калган. Жолуң шыр болсун, кандай эле Кыдыр алейхиссалам Муса алейхиссаламга жолдош болгондой, бекем жолдош болгондой, жакшы жол көрсөткөн. Сага да ошондой жолдоштор насип болсун деген эле мааниде айтылган. Убакыт жыйынтыкталып калды. Бир аятты айтып, сөзүм ушу менен жыйынтыктайм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. Maide сүрөсүндө келет. Кимде ким туура эмес ишти жасап алгандан кийин тооба кыла турган болсо, тооба кылып туруп, ва аслаха, ошо кетирген кемчилигин түздөп кетсе дейт. Карабайсызбы, кайра түздөп кетсе. Албетте анын күнөөсүн кечирип, тообосун кабыл кылам деп Алла Таала убадалап атат. Кайра ошо Майда сүрөсүнүн 74-аятында айтып атат. Тооба кылбайсыңарбы өтүп кеткен иштериңерге? Мен кечиргенге даярмын, кечирим кылам деп Кудай Таалам эмне кылып атат? Бизди күтүп атат, тообуз мындайча айтканда. Өткөн иштерди жасабагын. Дагы дәвр аятта айтып, сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. A'raf сүрөсүнүн 153-аятында. Жаман иштерди жасап алып, андан кийин тооба кылып, ыйман келтирип, коем экинчи мында кайталабайын деп жасай турган болсоңор, албетте мен мээримдүүмүн жана боорукермин. Сөз түрдө күнөөңөрдү кечирем дейт. Болгону жанагында өтөдө айтылган шарттардын негизинде кайра кайтпай турган болушубуз керек. Мурда гыйбат кылып жүрсөк, гыйбатты токтотуш керек. Бирөөнү мисалы дайыма уруп сабап, ар кимди чаап жибермей адат болсо, аларды токтотуш керек. Ар кимди чаап жибербеш керек. Сабап жибербеш керек. Мурда уурулук адат болсо, ал уурулукту токтотуш керек экен. Дайым эле ар кимдин негатив кемчилигин карап эле жүрө берсеңиз, кой андан көрө өзүмдүн кемчилигимди карайм дешиңиз керек экен. Күнүнө убактыңыз кенен болот атабы, мисалы дейм. Мисал, сиздер деген жокмун, мисал келтирип атабыз. Кимдир бирөөлөргө бул.
Ар кимди жарым саат гыйбат кылганга убактысы болуп атса, мисалы да 1 саат Куран окуп отуруп алсаң күнүнө. Тили менен сайрап, көзү менен мына окуп атканда мына магдырай түшөт өзү деле. Сонун ыйманыңыз немеле нурланып, жыргап каласыз. Андан да кенен убакытта болот, пайгамбардын өмүр баянын окуп коюңуз. Кайра эле пайгамбардын өмүр баянын окуй бериш керек. Ким текебер болуп ийиле албай атат, пайгамбардын өмүр баянын окуй бериш керек. Ким марттыкты үйрөнө албай атат, пайгамбардын өмүр баянын окуй бериш керек экен. Ким 5 маалга бекем боло албай атат, пайгамбардын өмүр баяны. Бүт эле пайгамбардын өмүр баяны. Ушуну эле окуй берсек, шарият хадисти баарына биз жолдомо алып алат экенбиз, мындайча айтканда. Себеби пайгамбарыбыздын сүйүктүү жубайы Айша эне ушинтип айткан. Мухаммад алейхиссалам кандай эле десе, басып жүргөн Куран сымал эле дегептир. Көрдүңүздөр, ошондуктан адамгерчиликти, кичпейдүүлүктү, жогорку деңгээлде бактылуу өмүр сүрүүнүн бардыгы пайгамбардын өмүр баянында. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын жакшы түшүнүш үчүн биз ата-бабаларыбыздын өмүр баянын окуп коюшубуз керек. Ошондон түшүнөбүз. Ата-бабабыздын өмүр баянын окуп, орусча айтканда словарный запас, сөз байлыкты көбөйтүп албасак, сен капыр, мен мусулман, сен мушрик, мен фирдауска кирем деп дөөрүй башташыбыз мүмкүн экен. Ошондон Кудай сактасын. Амин. Жараткан жакшылыктарыбызды кабыл этип, жамандыктарды Кудайым алыс кетирсин. Жана өткөн иштерибизге салават. Кудай Таалам кетирген күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Ага тооба кылган бололу. Бирөөлөр жөнүндө гыйбат кылмак турсун. Гыйбат жөнүндө ойлонгонго да убактыбыз калбай, жалаң гана кайрымдуулук, же исламга чакыруу, же Алла Таала разы болгон иш-аракеттер менен айлектенип жүрүп өмүр өткөрүүнү Кудайым баарыбызга насип кылсын. Аллаху акбар. Рахметке рахмат.